Assalamu alaikum, hurmatlı bugünkü açılış aceminin katılımcıları, hurmatlı veteranlar, hurmatlı Afgan soğuşunun veteranları, Batken soğuşunun veteranları, Çernobil apatının katılımcıları, veteranları, bardığınızdardı ушул бүгүнкү ачылыш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар бириңиздерге ден соолук, аманчылык, оору сыркоодон алыс бололу. Урматтуу шаардын жашоочулары, урматтуу катышуучулар, бардыгыбыз билебиз, бул жеңиш багын Зеби Гутманова эжекебиз башчы мэр болуп турган кезде ушул жерди түптөп, ушул жерди баштап, өзүнүн салымын ушул жеңиш бак деп атап кеткен. Бул жерди балким билбейм, бул жерди жеңиш багы деп өзүнүн салымын кошуп, ушул жерди жеңиш багы атап документация жазып кетпегенде балким бул жер жеке менчикке берилип кетмек. Мен айтып кетет элем, ошол биздин Зеби Гутманова эжекебизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мына 1 жыл мурун мен айттым эле, бардыгыбыз билебиз, бул жердин абалы кандай эле, кандай шартта эле. Себеби аябай Союз малынан бери, көп жылдан бери курулган, түптөлгөндөн баштап бул жер реконструкцияга өтө муктаж болчу. Ошондуктан 1 жыл мурун сиздерге ушул жерде айттым эле, буйруса бир жаркыраган жакшынакай бардык биздин ар жерлерге, көчөлөрдүн, шаардын ар жерине эстеликтерди кое бербестен, бардык эстеликтерди ушу Союз малындагы апаттардын, жамандыктын бардыгын, болгон окуялардын бардыгын эстелигин эскерүү аллеясын, эскерүү багын ушул жерге коебуз деп. Мына бардыгыбыз билебиз, 1945 жыл биз үчүн чоң, Советтер Союзу үчүн, дүйнө жүзү үчүн чоң тынчтыкты алып келген жыл. Ошол жерде мына Кыргызстандан миңдеген, канча деген биздин ата-бабаларыбыз, чоң аталарыбыз ошол өзүнүн канын төгүп, тынчтык үчүн Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков сыяктуу биздин аталарыбыз өзүнүн эр жүрөктүгүн көрсөтүп, бири дузотко учкан окко төшүн тосуп, жүрөгүн тоссо, бири ошол батырлык менен дагы экинчиси болсо курмандык кылышкан. Эми ошол ата-бабаларыбыздын баскан жолу биз үчүн мына бүгүнкү жаркын элес бүгүнкү жашообуз, мен ойлойм, ошолордун белеги, ошолордун бизге тынчтык, адамзатына берген Алла Тааланын жашоонун улантысы ошолордун эмгеги деп эсептейм. Андан сырткары мына бардыгыбыз билебиз, Чернобыль окуясы, чоң апат келип, дүйнө жүзүн ушул Советтер Союзу кандай деген, канча деген миллион деген киши каза болуп, канча деген миллион киши инвалид болуп калды бүгүнкү күнгө. Мына биздин Кара Көл шаарынын арабыздан дагы биздин бүгүнкү күнгө чейин мына агаларыбыз катышкан, катышуучулары, ардагерлери бар. Сиздерге таазим, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргыз эли жалпы дүйнө жүзү ушундай
жаман апаттардан алыс болсун. Ошондой эле мына Афган согушун айтып кетейин. Афган согушунун дагы Советтер Союзуна чоң бул бир залаказын тийгизип, душмандар тараптан союзду бөлүү максатында, ушул тынчтыкты бузуу максатындагы террористтердин аракеттери болгон баардыгыбыз билебиз. Ошол Афган согушунда бүгүнкү күндө Каракөл шаарынан дагы, Кыргыз элинен дагы көп биздин агаларыбыз, акелерибиз, чоң аталарыбыз катышкан. Мына бүгүнкү күндө биздин Каракөл шаарында дагы ардагерлерибиз өзүнүн салымын, өзүнүн талимин, сабактарын Каракөл шаарынын муундарына жеткирип келатат. Тарбиясын берип келатат. Сиздерге дагы, Афган согушунун ардагерлерине дагы, агаларыма, акелериме таазим этем. Жалпы өзүм атыман, шаардын, элдин атынан аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мына ошондой эле биз мына кече жакында эле